Саламатсыңарбы? Бүгүн Saga Keys программасында маалыматтарды же файлдарды жүктөө ыкмаларын үйрөнөбүз. Азыр көрүп турасыздар, биринчи карта жүктөлүп турат. Ушундай вектордук картаны 3 ыкма менен ачканды же болбосо жүктөгөндү үйрөнөбүз. Эгерде силерде 3 терезе ушундай керектүү терезелер күйүлүү эмес болсо же болбосо таппай жатсаңар, ушу башкы менюдагы Window деген жерди бассаңар, мына биринчисинде Data Source, андан кийин Properties, анан үчүнчүсүндө менеджердин терезеси деп галочкаларды белгилеш керек. Анан терезеңер күйөт. Мен азыр мына Data Source'дан биринчи файлды датага 2 жолу басып күйгүздүм, бирок ача элекмин. Байкасаңар экинчи файл деп турат. Азыр күйгүзүш үчүн слойду 2 жолу басыш керекпиз. Анан new деген команда, жаңы деген команданы бассак, бизге ушундай болгон карта жүктөлөт, вектордук карта. Экинчи ыкма бул куралдар панелиндеги папканы басабыз. Бул жактан байкасаңар, мына маалыматтар булага Data Source'тогу файл эле көрүнүп турат. Экөө окшош. Мен ачып даярдап койгом. Ошон үчүн толук жолун көрсөтүлгөн жок. Мына муну файлды бир жолу басабыз и мына менеджерге үчүнчү вектордук файл болуп жүктөлдү. Муну 2 жолу басабыз слойду, полигон деп бизге тип форматын көрсөтүп атат. 2 жолу басып, дагы эле new деген команданы беребиз. Анан бизге экинчи жолу менен үчүнчү карта жүктөлдү. Байкасаңар, ар бир жүктөлүп жаткан карта башка өңдө. Мына көк, жашыл болот. Үчүнчү ыкма башкы менюдагы файлды ачуу деген команданы беребиз. Бул жактан мен азыр папканы да көрсөтүп коеюн. Data Source'да көрүнүшүнө окшош эле. Мына мен назад кетирейин. Мына байкасаңар SHP файл, андан кийин мына кийинки максаттыкы турат. Бул файлды басабыз, открыть деген команданы беребиз. Менеджерге маалымат түшөт. Бул жактан слойду басабыз. Файл сары өңдө болот деп бизге свойствосунан айтылып атат. New деп файлды ачабыз. 2 жолу басканда терезеге new деген, жаңы деген команда беребиз. 3 ыкма менен вектордук картабыз ачылды. Эгерде силерде файлды ачып алып, кайра терезесин жаап коюп, анан кайра кантип ачылышты билбесеңер, мына азыр мынтип ачылбай жатса, анда силер ошол эле слойду басып, керектүү слойду. Анан буга дагы new деген команданы берип, окей деп бассаңар, мурдакы жабылып калган терезеңер, файлыңар, слоюңар же ачылат. Анан жумушуңарды улантып иштей берсеңер болот.